Ekrem aka, мындай суроо да. Манас атабыздын аты айгыр болгонбу же бээ болгонбу? Байбан киште башын иштетчи, кызыктай эле суроолор бере бересиң укам. Келтеген чоң батыр болуп атса. Айгыр болот да бээ болчу эле. Иши мына көрүнүп турат го, карасаң айгыр болуп туруп. Жо, бул эстелик токок билинип турат. Айгыр экеничи. Кече Бишкекке барсам, мына эстелигин карасаң айгырбы, бээби айырмалаш кыйын болуп калыптыр да. Анысын билбейм го. Могу эстеликти жасалышына ким себепчи болгон билесиңби? Ким болгон? Мелис Мырзакматов деген агабыз себепчи болгон. Ошо билине турган кылып, айгыр кылып жасап койгон. Билиндирип, эркектей кылган да. Дагы бир суроо да. Siz erkeksizmi же? Сулайман тоого барсам, музейде менин эстелигим бар. Ошол жерден көрүп ал, эркекпи же эми. Ошого жакшы маневр эмескен. Барам итти. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге Улуттар биримдиги элдик партиясы жана анын лидери Мелис Мырзакматов буга чейин кандай жумуштарды аткарып кеткен, эмне жумуштарды жасашкан, кандай салымдары бар, дал ушул суроолордун айланасында элден сурамжылоо жүргүзүп көрөбүз. Анда бизден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум. Сен сагыңыз жакшы. Эстелик боюнча качан курулган, кимдин малында курулган, канчалык маанилүүлүгү бар, шарттар үчүн? Bunu bırak Barspek Batır'dı biliriz ya eskiden. Batır olgan, el başkargan. Bırak kaysır jelegen toşun bileydi yani. Kimdin malında kurulgan degen sura? Kaysıl jetekçi? O jetekçi Muzakmatov. Muzakmatov kurgan. Şular bir yerde o Jallabatı yolunda kurgan. Gireverişte? Gireverişte. Manaspa kurgan. Hem şulardan kançalık manililigi var mı? Siz jeke hem bul şahardın körkü de bu. Şahardın körkü yani buna eski batırlardan istep turgan mınaga oşun jakşı, uşağı jakşı değil mi? Kelecek muğun için, ne? Kelecek muğunlar için köy bilbeydi hazır. Köy bilbeydi. Bilbeydi. Bırak siz bilesiz batır geldi. Batırın biliriz biz. Biz için gerekli nesi? Gerekli nesi. Iki muğunlar gayim gerekli nesi de. Kaçan gindin malında? Мелис Мырзакматов мэр болуп турганда курулган да. Ага чейин прекроздок болуп турган светофор. Светофор болгон. Ооба. Şu жерге курулуштун зарылчылыгы, канчалык маанилүүлүгү бар сиздин өзүңүздүн оюңуз менен? Эң жакшы болгон себебин жакшы. Светофор малына көп неме алган эмес да, мындай. Пробка көп болгон болуш керек, ушундай көп. Анан амалда азыр эми прекроздок болгондо жакшы болуп атат элге. Движениянын пробканы азайтат деген ойдо атабыз да. Манысы жакшы эле. Ел шаардын немеси үчүн. Шаар коноктор үчүн да келгендечи. Келгенде мындай эми көзгө көрүнүктүү жакшы батырыбыз бар деген. Батырыбыз бар. Мактанганга да болот да. Кыргыздын ичинен батырлар чыккан деп. Эстелик сөз керек да бул ата бабабыздан калган бул. Өтө маанилүү да бул эми жаштарга маанилүү, бизге маанилүү. Өтө чоң мааниси чоң мунун. Жакшысы. Мол эстелик боюнча ой пикириңиз кандай? Качан курулган? Негизи керекпи? Сиздин көз карашыңыз? Керек негизи. Бул Барсбек Батырыбыздын эмеси да эстелиги. Деңсиңиздар жакшы. Бо эстелик боюнча ой пикириңиздер кандай? Качан курулган? Негизи керекпи? Сиздин оюңуз? Биздин элибиз үчүн ушундай нерселер керек да азыр, ушундай эстеликтер. Себеби булар жаштарды биздин патриоттулукка, мына кыргыз элибиздин илгерки тарыхын билишке, сүйүшкө кызмат кылат. Эми бул Барсбекти билгени келечекке жакшы да, келечек урпактарыбызгачы. Биздин мына мамлекетибиздин түптөлүшүнө чоң ушул малга биздин эл болуп келишибизге салым кошкон адамдар да булар инсандар. Эстеп жүрүшүбүз керек. Эстеп жүрүшүбүз керек. Эл эстешке милдеттүү дагы. Канчанчы жылдары курулган, кайсы жетекчинин малында деген суроо? Эми бул Мелис жакшы кызмат кылган эл бардыгы эле билет. Мелистин көп эмгеги өзү ошко. Манастын эстелиги неге аэропорт жактан келатканда? Келатканын себеби ушу чет өлкөдөн, мисалы көптөгөн инсандар келет, мисалы аркылуу инсандар, коноктор эми. Буякта Алай жактан келсе Алимбек күтүп алса, ояктан келгенде Манас күтүп алып атпайбы? Бул жактан келгендер мына Барсбек күтүп алып атат. Ошон үчүн ошону турлап койгон Мелис Мырзакматов мунучу. Негизи керек бизге, Негизи керек. Шаар үчүн. Ушундай нерселер керек.
Мынау Манас, Арка, Киреш ушулар жөнүндө дагы. Manas'ta benim fikirim Manas'ın esteligin öte at mingen atı boyunca esteliktin turuşu boyunca öte жақштан алганда немес туруп турасызчы. Мына Бишкектеки естеликке караганда бул мына ат жеңил болуп чыныгы аттын бээ менен аттын айырмасы бар да бул өтө билгичтик менен койгонда мен ушуга өзүмчө немемин да ыраазымын. Арка жөнүндө суроо бар да. Качан курулган, кимдин учурунда курулган, ушу жөнүндө. Арка жөнүндө Мелис Мырзахматтын учурунда курулду да. Шаардан кирип келгенде Ошко өзүнчө бир башка сезимдер болот. Кыргыздын бир Ош шаарынын немеси да бул. Мындай десем. Көркөшү кирип келаткан. Мынау сүрөттөр эмне түшүндүрөт билесизби мынау? Ол сүрөттөр эми кыргыздын илгерки көчмөн немелерди көрсөтөт. Кыргыздын көчүп жүргөн тарыхын чагылдырышы. Кыргыз өзү көчмөн калк болгон. Ошол көчүп жүргөн кербендердин белгилери. Бир сөз менен кыргыз көчү деп койсо болот. Кыргыз көчү. Рахмат. Ушу аэропорт жактан келип аткан жакка курулган деген сиздин ой пикириңиз. Негизи эле эстелик керекпи бизге? Манас атабыз ошол келген конокторду өзү күтүп алган максат болсо керек да. Ошондой максат. Мырзахмат убагында курулганда эми. Жакшы, жакшы. Бу эстелик боюнча сурайын дегенбиз. Качан курулган, кимдин учурунда? Негизи ой пикириң кандай? Бу эстелик боюнча бир 6 жылдай болуп калды. 6-7 жыл болуп калды, ооба. Негизи ой пикириң кандай ушул эстелик боюнча? Ой пикирим жакшы, Манас эстелиги жакшы, ой пикирим жакшы. Эмне үчүн ушул жерге курулган, ушул аэропорт жактан келе беришке, ошол боюнча оюң кандай? Эми аэропорт жактан курулганын себеби эми менин ой пикирим, жеке ой пикирим бул алеге көбүрөөк аэропорттон меймандар келет, башкалар келет. Ошол үчүн курулган деп ойлойм. Кооз нерсе, Ооба, кооз нерсе. Меймандар келгенде эле алеге бир жакшы көрүнөт да. Жакшы көрүнөт. Шаар үчүн керек негизи. Керек. Бундайларды көбөйтүш керек. Көбөйтүш керек. Рахмат. Тинч болуңуз, болуп туруп. Азыр ушу турушунда 5 күн болуп калды десин. Негизи мына жерлер мурда кандай эле мына жерлер? Жерде магазиндер бар. Магазиндер, Магазиндер бар эле. Мэрде столовой бар эле. Столовойлорду алып, анан парк жасады да бердичи. Ошол кайсы жылдарга туура келет, кайсы жетекчинин тушуна? Мелис Мырзахматовдун убагында болду да. Адам мурун сиз айткандай эмнелер? Магазин, ашкана, пирожки жасап ушундай сатат эле да. Ушунда бир 6-7 жыл болуп калды турак баягы. 10 жылдан өтүп калды. 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. 15 жыл десем 15 жыл. Жок, 15 жыл эмес, 10 жыл. 10 жылдын айланасы болду. 2010 болуп калды ошондо так. Вот, мына чынак терек боюнча маалыматыңыз барбы? Нелерди билесиз? Качантан бери бар бул? Эмне боюнча? Мына чынар терек боюнча. Бул илгертен бери эле турган чынар терек да буну. Анда сиз жаш элеңиз. Анда мен жок болчумун. Жок болчумун. Анан буну кийинки жылдары кыркабыз дегенде да кырктырбай коюшкан бул теректи кыркканга болбойт, мүмкүн эмес депчи. Негизи мына жерлер кандай нелер бар эле бунун айланасында? Мурда мындай эмес болчу, жеңе. Бардак, мындай жакшы каралбайт болчу, анан кийин ушундай болуп кетти да. Парк болуп кетти да, жакшына болуп. Кайсы жетекчинин тушуна туура келет ошондо? Мэрлерге. Беребем. Бул чынар теректе биздин шаарыбыздын сыймыгы, шаарыбыздын тарыхы десек болот. Дарак болсо дагы ушу биздин мамлекетибиздин, анын ичинде Ош шаарыбыздын, Карт шаарыбыздын бүт тарыхы ушу чынар менен байланыштуу. Бунун буга чейинки абалы мышык ыйлагдай эле да. Мына ал жерлердин баарында магазиндер, чакан чай ичкен, бандай пирожки бышырган ушундай бир өтө бир таштандыга толгон жер эле. Ошону биздин мурунку мэрибиз Мелис Мырзахматовдун демилгеси менен мындай жакшынакай гүлзарга айланып, адамдар, айрыкча кар аксакалдар, жаш балалуу аялдар, энелер отура турган сонун жерге айланган.
Mo park kanчанчы жылдары жаңыланып түзөлдү? 2010 кийин лакталып, түзөлүп оңдолду. Андан мурун Айчүрөк деп аталган, кийин Каникей деп аталды. Mo парк жөнүндө кичине маалымат сурайын дедик эле. Канчалык маалымат билесиз? Бул парк негизи мен билгенден акыркы жолу ошол Мейлис Мырзахматовдун тушунда реконструкция болду окшойт. Анан негизи андан бери шаарда бир күйлөй-күйлөр болуп атат. Бирок мына айнектерди дагы, бул жактагы домдун айнектерин мына жерге жакшы болсун деп ушул домдун айнектерин да полный мэрия тарабынан алмаштырылган деп угуп жүрөм. Кабарыбыз бар. Мурда бул жерде эми мындай катуу эле айта бериш керек. Бул жерде кыздар туруп калган болчу да. Ушундай бир балдар ойной турган кылып, шаардыктар эс ала турган кылып бул жакта фонтандарды куруп, ушул Мейлис Мырзахматовдун убагында жасалып калган. Андан бери иштебейт экен, а? Жок, андан бери наоборот бул жерде алдыга жылуу болбой артка кетип атат. Ошол боюнча да ремонт болбоду. Мындай күйлөй-күйлөр болуп атат, бирок күйлөй-күйлөрдү ошол Мырзахматовдун ишин улантып ататтар да. Фонтан иштебейт экен азыр, а? Жок, фонтан иштебейт. Билишибизче көп жылдан бери эле иштебейт. Бул жактагыларда мына эмелер эстеликтин айланасында кафелдери түшүп, ушундай дагы бир ремонтко, реконструкцияга муктаж болуп турат да. Ремонт кылып койсо жакшы болмок. Жакшы болот, жакшы болот. Мына Дарыянын боюндагы жол боюнча адашпасак Тилеке Батыр атындагы жол экен. Мурда кандай эле эми жаштар билбейт экен да, силердин курагыңар билет. Эски жолу кандай эле, анан кеңейтилгенден кийин канчалык чоңойду? Бул мен билгеним боюнча мына жакта Мәжүрүмтал көчөсү бар. Мына жакта жол жок эле. Жол жок эле, а? Жол жок эле. Бул канчанчы жылдары жол курулду, кайсы жетекчинин тушунда, эгер эсиңерде болсо? Бул жолду Мырзахматовдун убагында курулуп калды менимче. Ал себеби Тилеке Батыр тап келди да, ошондо курулуп калды. Мына түздөн аркадан түшкөн жол таптакыр эле жок эле, а? Жок эле, жок эле. Ал жок эле. Бу жерде үйлөр бар эле, бузулду, анан кийин мындай келди да. Жол боюнча? Мына жол боюнчачы, мына Мәжүрүмтал эле. Наркысы? Мына наркы бети, жолдун наркы бети. Ана эргедери эски бардык немелер бар эле. Ана жерде күнәрдүн училище бар эле. Базар онда мындай деген жок эле. Заправка бар эле, кийин заправка бузулуп, алында авто неме болгон, остановка. Ondan keyin buna Melis eme olgan malda mı kuruldu da. Ana mına jol. Suza çakınası ilgeri var idi. Nol arkadan tüz düşkön jol jok ele takım. Jok, вообще jok ele. Bu keçe jakında ele Melis'in malında kurulup kaldı. Ana mına yerde Melis ona oşurayonga jetkizip aeroportqa kete turgan kengir jol kılam degenler, biroq onu işke açpay onu işten ketip kalmadı. Negiz uşul Daryan boyundagı jol aeroportqa çeyin tüz geçiş. Aeroportqa tüz geçiş gerek ele. Öz oşonda çıkan. Biroq onu Melis turganda kılat ele. Melis bolbay kalgandığı için bolbay kalıp ketdi. İş ulanbay kaldı. Ulanbay kaldı. Berkiler göttü ana ol. Manastın esteliginden çıga bile oşonda. Öşe estelikten tur aeroportqa çıgadı. Ушул жерде мынау эле институттун астындагы фонтандан кийин ушул жер ачылды, аябай популярный болгон. Бардык ушул жерди жакшы көрүп, азыр деле жакшы көрүп келип атабыз го мынантип. Фонтандар иштейт эле, аябай кооз, аябай сонун эле. Негедир кийинки кезде суздап барайткан сыйт да биз үчүн. 2010 иштетилген. İştetilgen. 2019 суралып бүтөткөн мынау. Сонда кайсы мэрдин түшүндө алып калат? Неменим кандай? Мелис Мырзахматовдун. Ошондо курулган. Азыр эми капитальный ремонт кылыш керек. Убакыты келип калды. Убакыты келип ашып кетти. Бирок жүрөт баштагыдай эмес да, мындай жакшы нормальный алиде света музыкалары жок. Мына жерде али компьютер. Жаңы ачылганда немелери бар эле? Света музыкалары бар эле. Менин артында турган эстелик Тынчтык коңгуроосу деп аталып 2012-жылы 10-июнда ошол учурдагы шаар жетекчиси Мелис Мырзахматовдун сунушу демилгеси менен тургузулган. Бул Тынчтык коңгуроосунун өзгөчөлүгү мындай эстелик бир гана Орто Азияда жападан жалгыз жана анын коңгуроосун жасаш үчүн кадимки элдер тыйындарын чогултуп беришип, ошол тыйындарды эритип куюу аркылуу коңгуроону бул жерге орнотушкан. Биз билген маалымат боюнча бул коңгуроону 3-чү жолу урдап кетип жатышыптыр. Айланайын шаардыктар, сураныч, урдабагылачы.
Бұл естелік, ененің көз жашы деген естелік. Қаншалақ енелер көз жашын төгіп жүрген аялдар. Мына жерде жазылған. Немелер бардығы бізге келген жоқ. Талада қалып қалған Дайыны жоқ, а? Дайыны жоқ қалып қалған. Ошон үчүн дарексиз эмессиңер. Унутулбайсыңар деп бекерден айтылған жоқ. Бул канчанчы жылдары курулган? Бұл құрылғаны 2011 же 2012 есте албайм. 2011 же бұны мына жерде бізге аким болып келген папандық бір жігітіміз бар. Мелис Мырзахматов деп. Ошол жігіт ескеріп, ушул балдарды ескеріп тұрып, жасаттырып берді. Рахмат ушунчалык. Бұл жерге қанчалаған адамдар келіп сыйынып кетіп өтады. Қанчалаған енелер келіп билап кетіп өтады. Рахмат аға. Қапа болбаңыз. Мына ушундай урматтуу көрүүчү, Улуттар Биримдиги элдик партиясынын Ордолуу Ош шаары үчүн жасап кеткен эмгектери жөнүндө элдин оюн сиздерге чагылдырып бере алдык деген ойдобуз. Бирок андан сырткары дагы башта бирок аягына жетпей калган, болбосо мүмкүнчүлүк берилбей калган, аягына жетпей калган иштеринин бири менин артында турган жерге Баткен Кызылкая тараптан келген коноктор үчүн, бир туугандарыбыз үчүн бул жерге Исхак Разаков атабыздын эстелиги тургузулуш керек экен эле, бирок мүмкүнчүлүк берилген эмес. Дал ошондой мүмкүнчүлүк буйруса 11 июль күнү Ордолуу Ош шаарында шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо учурунда мүмкүнчүлүк болот. Биз ойлойбуз, жөн эле курулай убадалар эмес, чыныгы шаарга салым кошкон, иш жүзүндө көрсөткөн партияны шайлоого сиздер дагы мүмкүнчүлүк бересиздер. Улуттар Биримдиги элдик партиясы Ордолуу Ош шаары үчүн